Жетегіш шайлау округу Малиев. Урматтуу кесиптештер, урматтуу кыргызстандыктар. Мына парламент иштегенден бери 5 ай өтүп атат. Ошо ай сайын ушу маселени көтөрүп турам. Кумтөрдөн Жетегөз менен ушу Тоң районуна бир нерсе бөлүп бергиле депчи. Ошол. Бирок тилекке каршы өкмөтүбүз атаандашып, магабы же билбейм, элгеби ошол токтомду Нарын облусуна чыгарып атат, жардам берилсин депчи. Нарын облусунун эмне тиешеси бар Кумтөргө? Ошон үчүн урматтуу төрага, мен сизден суранам. Ушул маселени күн тартибине киргизип, өкмөттүн башчысы Жапаров отставкага кетсин. Ушул маселе боюнча. Бул туура эмес токтом алган үчүн ошол уяты болсо өзү кетсин, уяты болбосо президентке кайрылам, өкмөт болсо отставкага кетсин. Бул туура эмес. Эмне тиешеси бар Нарын облусунда? Ансыз деле Кумтөр бүт республикага өзүнүн жардамын салып жатпайбы? Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып коеюн. Ушул маселени күн тартибине киргизебиз. Өкмөт болсо отставкага кетсин. Ушул ким кол койгон ушул токтомго? Бардыгы кетсин. Алмазбек Акунжанович, ушуну президентке жеткизип айтып коюңуз. Болбосо президент чара көрсүн, өзү эле отставкага кетирсин Жапаровду. Рахмат. Арсланбек Касмаконович, негизи Кыргызстан бардыгыбыздын мындайча айтканда кайсыл жер болбосун бирдей каралып бөлүнүп бергени жакшы. Кайсы область болбосун. Ал эми сиз көтөргөн маселе боюнча дагы эгерде болсо бөлүп берсе андан да жакшы болот. Ошондуктан мындай парламенттин жалпы атына сөз тийип калбасын, биз бөлгөндөй болбойлу. Ошондон бир аз биз тактоо киргизип койсок. 5-чи микрофон. Кечиресиз, урматтуу төрага. Бул сөзүңүздү мен кабыл албайм. Ансыз деле бюджетке берип атат. Тиешелүү бюджеттин аркылуу ар бир область алып атат. Аны билесиздер жакшы. Ошон үчүн бул маселени мен дагы бир жолу коюп атам. И дагы талап кылам, мен сураган жокмун, талап кылам. Өкмөт отставкага кетсин деп талап кылып атам. Жана мен деле көтөргөн ушундай маселе бар эле, өкмөттү ким токтомго кол койгон толугу менен отставкага кетсин деп маселе кирдиби? Ушул сиз толугу менен дегенде мен добуш бердим азыр. Кирди депчи. Өкмөт толугу менен отставкага кетсин деп мен айтпадым беле. Сиз толугунун талаптарына ылайык каралат. Качан каралат ошол регламентте эмне деген жок, эмне деген сөздөр бар, ошону айтып кой. Же болсо өкмөт өзү кетсин анда отставкага. Арсланбек Касмаконович, мыйзамда каралган. Эми аны комментарий бербейли, жанакындай кылып сиздин немеңизге комментарий бергим келбейт. Мыйзамда карайлы, мыйзам менен кетели. Неме, Тантурдович, сатпы. Урматтуу депутаттар, биз өкмөттү отставкага кетире албайбыз, кантип кетиребиз? Эми кичине мындай регламентти карап койбойлубу? 5-чи микрофон. Жок, эгерде биз маселени койсок, президент карап өзү кетирет. Недоверие биз кыла алабыз негизи өкмөткө. Бул биздин колубузда да. Биз айткан жокпуз да, биз мисалы биз айткан жокпуз да азыр эле кетсин депчи. Карайсың маселени, көрөбүз. Болбосо өздөрү балким кетип калар аңгыча. Бул чоң маселе. Чыны мына бул мындай бир тамаша эмес, күлкү эмес. Мен абдан эме курч маселе коюп атам, себеби алар өзүнүн бүт бардыгы эмени өкмөттүн башчысын угуп кол коюп берген чилендер дагы. Эмнеге кол коет? Ошо кол койгондор бардыгы чогуу менен кетсин, башчысы менен чогуу. Рахмат. Рахмат. Алмаз Акунжанович. Урматтуу депутаттар, урматтуу Арслан Касмаконович, билесиздер, конституциялык нормалар кандай, ал кимдин ыйгарым укугуна кирет. Ошондуктан мен сиздерден суранам, ушул конституцияда каралган ыйгарым укуктарды эске алып койсоңуздар. Рахмат сиздерге. Анан усат Тантурдович. Эми бу жерде
Нарын обласы боюнча сөз болуп атат, эми Нарын, Ысыкөл деп 7 обласка бөлүнбөйлү. Баарыбыз наоборот бирдей болушубуз керек да бу жерде. Эми Нарынга бөлүп койсо эле өкмөт отставкага кетиш керек дейм да.